Элдин элегинен өткөндөргө суроо жооп биз алардан ачыкча эмне суроо бере алабыз? Эч кимиңиздерге мен мындай сөз келтиргим келген жок, кечирим сурайм. Алтынбек Турдубаевич иним менин сөзүмө комментарий берип атат. Депутаттыкына комментарий бербейт. Ар ким өзүнүн сөзүн эркин айтат. Мен бирөөсүнө каршы эмесмин. Урматтуу төрага, мен жана комитеттин жүрүшүндө конкреттүү түрдө мен сунуш бердим. Өңү түсүн көрүп, экөөсү үнүн угуп кое берелик, жарым саат убакыт кетет. Эмне шашабыз, бирөө кууп келатабы? Ошондон бул мамлекеттик саясий кызмат. Сиз жокта, сиздин ордуңузда ушул жерде парламентти башкара турган адамдар болот. Ошондуктан шашпай эле бир көрүп кое берели, чыксын төртөбү. Экөөздөн 2 минутадан убакыт берелик, кыскача көз карашын айтсын. Парламенттин кайсы тармагын тартып бере алат, эмнеге жөндөмдүү? Бул эми айтсаң кайталанып калат. Ошондуктан менин сунушумду эске алып, колго салыңыз. Рахмат, 5-нчи микрофон. Рахмат, Сулайманов. Урматтуу коллегалар, мен эсептейм бул 4 кандидатта тең татыктуу. Элдин элегинен өтүп келген депутаттар, элдин элегинен өткөндөргө суроо жооп биз алардан ачыкча эмне суроо бере алабыз? Эч кимиңиздерге мен мындай сөз келтиргим келген жок, кечирим сурайм баарыңыздардан. 20 000 голос алып келген Пиримовду ким тааныбайт? Мисал үчүн. Ойлонуп көрүңүздөр. Рахмат, 6-нчы микрофон. Урматтуу төрага, Нарматова Тажут, Кыргызстан. Мен берейин деген суроом жок. Талапкерлерге дагычы. Мыйзам чегинде, регламент боюнча, Конституциянын негизинде саясий кызматка кетип барткандан кийин, аны эми келиндин деле көрмөнасын берет го, мындай грубий айткандачы. Көчө сөзү менен айтканда. Бирок эми мынча жашырасыңар, биз тарткылашып отургуча төртөө чыгып программасында айтып кетет болчу. Мен эч кандай каршылыгым жок. Элдин алдында ким экендигин көрөлү, 2 минутадан убакыт бериңиз. Өздөрү бир саясий кызматка бараткандан кийин сиздин ордуңуздагы алмаштырат. Эми кайра кайтала бергенде эмне кереги бар? Мындан жаман нерсени туура сөздү сүйлөгөндөн туура эмес түшүнүк пайда кылбаш керек. Себеби менин Алтынбек Турдубаевич иним менин сөзүмө комментарий берип атат. Депутаттыкына комментарий бербейт. Ар ким өзүнүн сөзүн эркин айтат. Мен бирөөсүнө каршы эмесмин. Каалаганымда добуш берем, бир добушум бар. Бирок мыйзам чегинде регламентти сактайлык. Сиз сыяктуу жоопкерчиликке ээ болуп калат алар, анча-манча жок болуп командировкага кеткениңизде. Рахмат.